Жыл жаңырар алдында бул ырчы айымды жагымдуу жаңылык кубанычка бөлөдү. Сыйлык акыры өз ээсин тапты. 26 жылдан бери маданият айдыңында талыкпай эмгектенип келаткан Кенже Дүйшеевага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы ыйгарылды. Эмгек баалана турбайбы деп кубанып турган ырчыны маекке тарттык. Кенже айым, саламатсызбы? Жаңы жылды кандай өзгөчөлүк менен тосуп алдыңыз? Жаңы жылдык ырым-жырымдарды колдоносузбу? Саламатчылык. Жаңы жылды Алматы шаарында тосуп алдык. Сонун маанайда жакындардын курчоосунда тостум. Өзгөчөлүгү бир туугандарым Алматыда болушкандыктан чоң үй бүлө болуп майрамды белгиледик. Ырым-жырымдарды колдонбойм, эң негизгиси кубанычта жүрдүм. Өтүп кеткен жыл сиз үчүн кандай болду? Пландарыңыз орундалдыбы? Ар бир чыгармачыл инсан өткөн жылга сар эсеп салат болуш керек. Мен үчүн жаман жыл болгон жок. Сыртта байкалбаганы менен ички чөйрөбүздө жакындарыбыздын арасында кубанычтуу күндөр арбын болду. Чыгармачылыктан сырткары баса белгилегенде үй бүлөгө арналган жыл болду. Жыл керемет кубаныч менен аяктады. Чындыгында жагымдуу сюрприз менен кубантты окшойт. Сыйлыгыңыз кут болсун. Жаңылыкты укканда кандай сезимдер болду? Күтүүсүз кубаныч адамды бакытка бөлөйт эмеспи? Оюмдун баары жаңы жылда болуп, Алматыга сапар тартып атканбыз. Эртең менен теле алып баруучу Эркин Рыскулбеков чалып куттуктап калды. Чынында ишене алган жокмун. Бир топко ордумдан жылбай туруп калдым. 1 сааттан соң телефонума тынбай чалуулар келип, социалдык тармактагы өздүк баракчамда куттуктоолор жайнай баштады. Эң кызыгы, менден өткөн элдин кубанычын сөз менен жеткире албайм. Маданиятка эмгеги сиңген ага эжелеримдин куттуктоолору кубанычка бөлөп салды. Демек, мен татыктуу экенмин дедим. Бир заматта чыгармачылык жолум кино сымал көз алдымдан өттү. Ак кызматым, адал эмгегим, бут тосууларга моюн бербегеним ушул күндөргө алып келди. Эмгек сөзсүз бааланарына ишендим. Эл арасында наамдар татыктууларга берилбей жатат деген нааразы пикирлер көп. Сиз сыяктуу маданиятка эмгегин эбак сиңиргендер наамга татыбай, сахнага келгенине 2-3 жыл болгон ырчылар алып жатканына кандай баа бересиз? Бир жылдары ушундай нааразычылыктар, ой пикирлер күч алган. Калк айтса да калп айтпайт дегендей, көптүн арасында мен да өкүнүч менен кабылдагам. Кыргыз маданиятына зор салымын кошкон улуу инсандарга наам берилбей, чаржайыттык өкүм сүргөн учур болгон. Акыркы жылдары дыккат талдоо менен татыктуулар сыйлык алып жатышат. Маданиятка аздыр көптүр көңүл бөлүнүүдө. Ал үчүн президентибизге да ыраазычылык айтышыбыз керек. Коомдогу ой пикирлер өзгөрүлүп, элибиз дагы бул нерсени кубануу менен кабылдап атышат. Мындан улам бардык чыгармачылык инсандарды эмгек бааланат турбайбы деген ишеним күч алды деп ойлойм. Алардын арасында мен дагы бар элем. Демек, бир күнү эмгек бааланат экен деп жүргөм. Наам алышкандар мамлекеттик наам бизге стимул берет дешет. Сизгечи? Чындыгында эмгек бааланып турса, чыгармачылыкта эргүү пайда болот. Башкалардан айырмаланып, чыгармачыл инсандардын жүрөгү назик болот эмеспи? Мага да эргүү берет деп чын дилден ишенип турам. Кенжеже, акыркы убакытта чыгармачылыкта тыныгуу алгандайсыз. Бул эмнеге байланыштуу? Тыныгуу деп айта албайм. Өткөн жылы жакшылыктарда көп кызмат өтөдүм. Бош күнүм болгон жок. Чын-чынына келгенде ЖЭБ тобунун жаңы курамын даярдоого да убактым жетпеди. Тыгыз графикте иштедим. Кудай буйруса, жаңы жылды ЖЭБ тобунун жаңы курамын даярдоо менен баштайм деп турам. Сөз баккан, сөздүн гүлүн терип сүйлөгөн адам экениңиз байкалып турат. Китеп көп окуйсузбу? Китепти бала кезимден бери көп окуйм, кызыгам. Өзгөчө тарыхый чыгармаларды жактырам. Акындардын мыкты ырларын чогултам. Айрыкча заманбап акындардын ырларын көп окуйм. Адамдар менен баарлашканда бат эле байкап коем. Китепти көп окуган адамдын жан дүйнөсү терең, кызыктуу, ой жүгүртүүсү да башкача болот. Айта турган оюн көп сөз айтпай, бир маңыздуу сүйлөп жеткирип коет. Бүгүнкү күндүн дагы бир кесели көп окубаганда деп ойлойм. Убакытты бекер коротушат, көп укташат, максаттары жоктой сезилет. Биздин улуттук баалуулуктарыбыз, анын ичинде патриоттук идеологиябыз жетишсиз. Биз көбүрөөк окушубуз керек. Айыл жергесинен баштап балдардын жан дүйнөсүн китепке кызыктыруу кажет. Салт санаабызды, адабий чыгармаларды нукура кыргыз тилинде окутуу керек дегенге мен дагы түйшөлөм. Саякаттоону адам жаратпайт, адамды саякаттоо жаратат деп айтылат. Бул ойго кошуласызбы? Мага айрыкча жаратылыш койнунда саякаттоо аябай жагат. Убакыт өткөн сайын бардык жактан үй бүлөң менен бирге эс алууну каалап калат экенсиң. Адам чарчаган убакта эс алса күчкө толот. Жаңы идеяларга кадам таштайт. Мындай учурлар менде көп эле болгон. Эң негизгиси адамдын жан дүйнөсү тынч болуусу зарыл. Эгер тынч болбосо, эс алуу да жардам бере албайт. Идеяларга бай адам ар бир күндү саякатка, шаңга, майрамга айланып салат эмеспи? Ушул сапатта мен да кура эмесмин. Коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөргө кайдыгер карабайт болушуңуз керек. Кайсы жагдайларга зээниңиз кейийт? Балдардын жакындары тарабынан зордук зомбулукка кабылып жатышканын өкүнүү менен кабыл алам. Ошол жаатта мыйзамдар катуу иштесе дейт элем. Ушундай боло берсе, келечектен эмнени күтөбүз? Карыларга, наристелерге, жаш балдарга кылган зомбулукка карата мыйзам иштеп чыгып, атууга кетиребиз дешсе да макул болот элем. Келечекте сизди саясаттан көрүп калышыбыз мүмкүнбү? Эгер саясатка барып калсаңыз, өнүктүрүү программаңыздын негизгилерин эмнелер түзмөк?
патриот жаштардын саясатка келишин чын дилимден колдоор элем. Жаштардын күчүн колдонуп, аксакалдар сырттан карап акыл айтып турчу убакка жеттик деп ойлойм. Бизде сөз көп, иш азыраак. Саясатта эски көз караш, мамлекетке караганда жеке кызыкчылык үстөмдүк кылып атканы даана байкалып турат. Саясаттан дымагы күчтүү, өз пикири бар, коркпогон, жалыны бар, намыстуу, жүрөгү мекен, кыргыз деп соккон жаңы жүздөрдү көргүм келет. Мен эле эмес, жалпы элдин каалап турганы ушул болсо керек. Мени жакындан билген адамдар эже саясатка барбайсызбы деп көп айтышат. Аны убакыт көрсөтөт. Мамлекетти дүйнөгө спорт жана маданият таанытат эмеспи? Маданиятта көп көйгөйлөр бар. Эгер саясатка барып калсам, ошол көйгөйлөрдү чечүүдөн баштамакмын. Бирок саясатка барбай деле улуу, алгылыктуу иштерди жасаса болот. Маек соңунда сизге эркин микрофон, окурмандарыңызга каалоо тилегиңиз. Кирип келген жаңы жылда мекенибиздин желеги көктө желбиреп турсун, мамлекетибизде тынчтык болсун. Чыгармачыл инсандар жакшы чыгармалар менен элибиздин жан дүйнөсүн жыргатып туралы. Тилегиңиз ишке ашсын. Маегиңизге рахмат.